президентinin милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Нуркожоевич Жапаровго Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү жана тарапташтары кайрылууну туура көрдүк. Окуп берип коеюн биздин кайрылууну. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетибиздин кайдыгер эмес атуулдары катары өлкөбүздө түзүлгөн кырдаалга жана болуп жаткан окуяларды көрүп сизге кайрылууну туура таптык. Өкмөттүн бийлик өкүлдөрүнө 2020 жылдын 4 октябрындагы шайлоодогу мыйзамды конституцияны тебелеп көзгө илбеген кылмыштуу жоруктарына каршы болуп 5 октябрдагы 12 партиянын тарапташтары нараачылык акция болгондугу баарыбызга маалым. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын шайлоодо утуп 13 мандатка ээ болгонубузга карабай, шайлоодо эл добуштарын сатып алуу, форма 2 менен шайлоочуларды ташуу, административдик ресурс колдонулгандыгына каршы чыгып, шайлоонун жыйынтыктарын биринчилерден болуп тааныбай тургандыгыбызды билдиргенбиз. Жана шайлоо кайрадан өткөрүүнү билдирип талап кылганбыз. Шайлоого катышкан партиялардын жалпы талабы 2020 жылдын 4 октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана кайрадан шайлоо өткөрүү болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдын 6 октябрында шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгарган. Конституция жана шайлоо мыйзамынын талаптарына ылайык кайрадан шайлоо БШК тарабынан 2020 жылдын 20 декабрына дайындалган. Эл талабы орун алган кайрадан шайлоо өткөрүлө турган болду. Бирок баш мыйзам Кыргыз Республикасынын конституциясына каршы жана конституциялык шайлоо жөнүндө мыйзамдарын одоно түрдө бузуп, биримдик Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясы аркылуу талапкерлердин куралган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеште 2020 жылдын 20 декабрында кайрадан шайлоо мөөнөтү конституциялык реформа жүргүзүү шылтоосу менен 2021 жылдын июль айына чейин мыйзамсыз жылдырылды. Башкача айтканда, алар өздөрүнүн ыйгарым укуктарын 6 айга өз билемдик кылып жылдырып алышты. Мыйзам талаасына чыгып кетишти. Шайлоонун ыплас мыйзам бузуу жолу менен өткөрүшкөн биримдик Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясынын тарабынан куралган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде кандай реформа жүргүзүлүшөт? Сизден баш мыйзам, конституция жана башка мыйзамдарды сактоону суранабыз. Мыйзам талаасына кайтуубуз керек. Деп биз Бүтүн Кыргызстан партиянын жалпы тарапташтары, колдоочулары бүгүн Садыр Нуркожоевич Жапаровго мына кайрылуубузду жаздык. Азыр алып барып буну дагы тапшырабыз. Өкмөткө БШКга дагы бир копиясын тапшырабыз. Бул 6 айга дагы кайрадан 120 депутат, 2 ажоонун башын жеген 120 депутат, бүгүнкү ушул ызычууну кылган 120 депутат. Силердин эч кандай бүгүн отурганга моралдык укугуңар жок. 28 октябрь күнү алардын мөөнөтү бүтөт. 20 декабрь күнү БШК бекиткен мыйзам ошол боюнча калышы керек. 20 декабрда кайрадан жаңы элдин ээлегинен өткөн депутаттар келиши керек. Мына ошондо акыйкат орнойт. Элдин үмүтү ушул болчу. Эл ошол үчүн чыккан болчу. Бүгүн 6 айга бүгүнгү 120 депутат кайра мөөнөттөрүн узартып алып отурганы биз буга макул эмеспиз. Биз буга каршыбыз. Мыйзамды булар одоно бузду. Мыйзамды дебеледи. 2 ажоону кетирген бүгүн Садыр Нуркожоевич. Бул 120 депутат. Сизди дагы жакшылык алып барбайт. Сиз шайлоону мыйзамны кайра мына мыйзамды талаага кайтыңыз. 20 декабрга шайлоону кайрадан коюңуздар. 20 декабрь күнү шайлоодо 6 миллион эл, 3 миллион ашык шайлоочу чечет 120 депутаттын тагдырын. Ошон үчүн биз урматтуу Садыр Нуркожоевичка кайрылуубузду азыр алып барып тапшырабыз. Жана мына БШКга дагы мына кайрылуубузду биз калтырабыз. Баарыңыздарга рахмат. Бүгүнкү күнү акыркы мына алынган маалымат боюнча канча партия бул жака арыз таштады? 48 партия 20 декабрдагы шайлоого катышуу боюнча өз арызын тапшырган. 48 партия. Сиздер дагы карап турбаңыздар. Бардыгыбыз талап кылышыбыз керек. Ошон үчүн бул мыйзамдан жогору эл, мына элдин укугун, элдин ушундай бир жолго жасап аткан 120 депутат өз билемдигиңерди токтоткула. Ошол силер
2 ажо серек ат койгон чимкирик деп. Болду, өз абириңер менен калгыла эми. Токтоткула. Мыйзамды дебелебегиле. Мыйзамдуулукту сактагыла. Биз баарынан ушул нерсени талап кылабыз, биз суранабыз. Рахмат баарыңыздарга.